Бүгүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине шайлоо өтүп жатат. Акыркы сааттарга алынган маалыматтар боюнча 542.200 адам добуш берди. Бул көрсөткүч жалпы шайлоочулардын 20%-ын түзөт. Учурда өзгөчө айыл жеринде активдүүлүк жогору. Шаарларда азыраак болуп атат. Анткени мынакей Ош шаарында 17%, Бишкекте 16% болуп турат. Шаардыктар кичинекей кечирээк келишет, шашпай туруп алышып. Ал эми айылдарда, биздин региондордо көлдө 20%, чүйдө 21%, нарында 23%, таласта 25%, Баткенде 25% болуп калды. Шайлоочулардын келген шайлоочулардын жалпы шайлоочулардан пайызы. Мен ойлойм, азыр ушул түш маалында шайлоочуларды активдештирип калды деп айтсак болот. Тегерекчектеги өлкөлөрдүн ичинен биринчилерден болуп жаңы технологиялар боюнча өткөрүп атабыз. Бир шайлоочу бир добуш деген бир жакшы принциптин негизинде биз ушул биометриялык маалыматтарды киргизгенбиз. Ошондой эле жанагы шайлоочулардын добушун шайлоодо дагы электрондук эсептөөчү урналарды киргизгенбиз. Ошолордун негизинде мен ойлойм, шайлообуз жакшынакай, таза өтөт деп ойлойм. Элдин добушун бирөө бурмалай албайт да. Кечки саат 8-де шайлоо участкалары жабылгандан кийин ошол шайлоо комиссиясынын чечими менен электрондук эсептөөчү урна биринчи предварительно деп коет, алдын ала маалыматтарды чыгарсак болот. Ал 8:30-дан кийин гана болот деп ойлойм. Ага чейин жанагы азыркы кээ бирөөлөр айтып атышат, ушундай тигиндей маалымат, мындай маалымат бар экен деп. Анын баары жалган. Андай болуш мүмкүн эмес. Алла таалам гана билет, кимге канча добуш берилгенин.